бүт жак кымбат. Бир пакет продукт алсаңчы, пакетиң толбойт, 8 000 9 000 сом болуп кетет. Анын 10-15 күнгө жетпей эле уже түгөнөт жарымычы. Сравнила цены и просто в шоке. Во Франции выросли цены, и это реально ощущается. Но после того, как я начала сравнивать наши цены и цены в Бишкеке, у меня просто нет слов. Кыргызстандын 70-80% Швея менен жамбакчы эле мына Швеяда токтоп калды, еще хуже болду дегендейчи. Акыркы убакта мындай видеолорду социалдык тармактардан ар бириңиздер көрсөңүздөр керек. Баалардын өсүшүнө Бишкектин тургундары да, аймактардын жашоочулары да нааразы. 1 килограмм уй эти дээрлик 900 сом, 1 литр сүт 80 сомдон ашык. Ал эми 1 пачка май 180 сом. Кескин инфляцияга саясаттан алыс болгон блогерлер да көңүл бурууда. Азырынча мындай темаларды тамашалаган анча деле коркунуч эмес окшойт. Шампуньдун бааларын карагылачы. Шампуньдун баалары асмандын башы. Баш жуугандагы невыгодно болуп калды. Бирок көпчүлүк кыргызстандыктардын тамашага чамасы жок. Баалар ушунчалык тездик менен өсөдө, дүкөнгө же базарга барып соода кылуу чыныгы стресске айланды. Тамак ашка акча жетеби? Айлыкка чейин акчаны кантип жеткирсем деп кыргыз эли бушайман. Могу акыркы убактачы Кыргызстанда жашаш өтө эле кыйын болуп калды да. Бүт кымбаттады, баардык нерсе кымбаттады. Квартираң андан кымбат. Магазинге кирип бир нерсе алайын десең, ага 5 сом кошулган, буга 10 сом кошулган деп күндөн күнгө элечи мындай товарлардын Чынында эле асманды чапчыган бааларды байкабай коюу мүмкүн эмес. Кыргызстандагы кымбатчылыктан кабары бар экенин жакында Камчыбек Ташиев айтып чыкты. Анын айтымында инфляция тууралуу ага аймактардын тургундары билдириптир. Ампесе карапайым эле айтпаса, аткаминер бааларды кайдан билмек эле? Бүгүнкү күндөгү мамлекетибиздеги эң көйгөйлүү маселелердин бири бул азык-түлүккө жана эт азыктарына болгон баалардын өсүшү боюнча. Бул боюнча мамлекетибизде, өкмөтүбүздө тиешелүү чаралар көрүлгөн. Ошонун негизинде өкмөттөн токтом кабыл алынган. Ошол токтомдо так көрсөтүлүп турат. Эт азыктарынын жана тамак аш азыктарынын бааларынын көтөрүлбөшү боюнча. Жана ошол контролдоп бааларды бир таризде кармоо боюнча. Бирок ал нерселер эч жерде сакталбай атыптыр. Эгер өткөн жылы Кыргызстанда инфляция күтүлгөн деңгээлден ашса, ал эми жаңы жылда андан да жогору көтөрүлсө, бааларды кармап туруу мүмкүнбү? Болжолдонгон 5-7% ордуна бул көрсөткүч 2025 жылы 9,5%га чейин өстү. Улуттук банктын этияттык менен берген божомолуна ылайык, бул жылы инфляция 11%га жетет. Башкача айтканда, эң жакшы деген учурда да бул көрсөткүч өткөн жылга караганда болжол менен 2 эсе көбөйөт. Анда азыр араң күн көрүп жаткан элдин абалы эмне болот? Биз кыйналып кеттик, эркекчелечи. Балыкчыдачы 20 000 квартплата деген бул көпте. Балык шаарына 20 000, мякта деген зарплата өзү 35 000-ден 45 000-ге чейин зарплата аласың. Үй бүлөңдү багасыңбы же тамак алып барасың, квартплата берип жүрүп эле монтип эле өтүп кетебизби? Биз жаштардын келечек жаштарда деди. Жаштарды бууп атасыңар деп койгула мына кыз элечи. Бүт жак кымбат. Бир пакет продукт алсаңчы, пакетиң толбойт, 8 000 9 000 сом болуп кетет. Анын 10-15 күнгө жетпей эле уже түгөнөт жарымычы. Бирок өкмөттүн отчетторуна ишенсек, кыргызстандыктардын жашоосу жомуктогудай укмуш. Экономика өсүүдө, карапайым жарандардын кирешеси көбөйүүдө, өлкөдө жашоо барган сайын жакшырууда. Кыргызстан удивляет мир. В этом году ВВП вырос на 10%, достигнув 1 240,5 миллиардов сомов. Экономика движется быстрыми темпами. 10% боюнча бийлик чындыгында калп айткан жок. Бирок дүйнө буга таң калышы күмөн. Мисалы, кошуна Тажикстанда бул көрсөткүч болгону 2%га төмөн, бул дагы жакшы көрсөткүч болуп эсептелет. Бирок чыныгы реформа жана өндүрүштүн өсүшү болбосо, мунун баары текке кетчүдөй. Аталган 10%ды инфляция жеп коюп, карапайым элдин турмушуна эч кандай таасирин тийгизбей жатат. Башкача айтканда, акча көп, бирок товар менен кызмат көрсөтүүлөрдүн саны көбөйгөн жок. Буну Акчабар финансылык порталы жакшы түшүндүрүп берди. Акыркы жылдарда чет өлкөдөн келген акча которуулардын көлөмү көбөйүп, айлыктар бир аз көтөрүлүп, өлкөнүн кредиттик рыногу 1,5 эсе чоңойду. Ошол эле учурда электроника жана тиричилик техникага алынган насыялардын көлөмү 2 эсе өскөн. Башкача айтканда, мурда сиздин 10 таанышыңыздын ичинен 2 гана телефонго же тойго кредит алса, азыр мындай карыздар 4 же 5 кишиде бар. Демек,
кагаз бетинде экономика өсүп гүлдөп жатса, иш жүзүндө инфляция жана карыз жүгүн гана көрүп жатабыз. Сравнила цены и просто в шоке. Во Франции выросли цены, и это реально ощущается. Но после того, как я начала сравнивать наши цены и цены в Бишкеке, у меня просто нет слов. Мы там не выживем. С зарплатой 2 раза меньше, чем во Франции, а разница продуктовой корзины всего 4 евро. Реально ли выжить при таких ценах? Ошол эле учурда бийликтин камчысын чапкандар кымбатчылыктан батыш өлкөлөрүнүн жарандарында жапа чегип жатканын айтышат. Бул чындык. Европада да, АКШда да жарандар баалардын өсүшүнө наразы. Бирок мисалы ошол эле Америка Кошмо Штаттарында инфляциянын деңгээли 3 эсе төмөн жана болгону 3%ды түзөт. Эгер жөнөкөй америкалык тамак ашка айлыгынын 10%-ын гана коротсо, кыргызстандык жарымын коротот. Андыктан бул сандарды салыштыруу соо адамдын бир аз чүчкүргөнүн жана иммунитети такыр жок адамда болгон өпкөнүн сезгенишин теңегендей эле болот. Кыргызстанда күрүч канча сом болсо, Америкада да ушунча болот. Бизде ушунчалык кымбатчылык болуп атат. Бирок зарплатабыз баягы эле боюнча. Америкада хоть жакшы акча иштеп, зато кымбат жашасак дагы. И сонун мектептерде балдарды акысыз окутсаңыз болот. Бизде жакшы мектепке окутайын десең 50-60 окуучу эмес мектепке 20 000, 30 000 айына төлөшүң керек. Мойнубузга алайлы, ушундай кымбатчылыкта, ушундай пробкада эле жашап атабыз да. Инфляция жөнүндө айтканда, экономиканын мындай аномалдуу өсүшүнүн негизги себеби реэкспорт болгонун унутпашыбыз керек. Азыркы бийлик геосаясий көз караштан аябай жолду. Украинадагы согуш башталгандан бери Кыргызстан Россия үчүн кара эшик, же батыш медиалар атагандай санкциялык тешик болуп калды. Мисалы, The Guardian басылмасы 2022 жылдан бери Германиядан Кыргызстанга автоунаа экспорту 5000%-дан ашык өскөнүн жазган. Европанын люкс класстагы унааларынан тышкары биздин өлкө аркылуу транзит менен 10 000 деген товарлар, электроника, тиричилик техникасы, смартфондор, кийим-кече, товарлар жана ал тургай бүтүндөй учактар өтүүдө. Кыргызстан. Бул жөн гана Европанын люкс класстагы унааларын Россияга өткөрүүчү хаб эмес. Биз авиациялык жабдууларды сатууга адистешкен бир нече кыргыз жана россиялык компанияларды аныктадык. Бул куш багыттагы жарандык жана аскердик жабдуулар болуп саналат. Жана Россиянын аскердик өнөр жай комплекси тарабынан Украинага каршы согушта колдонулушу мүмкүн. Натыйжалуу санкциялар тек гана иллюзия бойдон калууда. Ал эми санкцияларды айланып өтүү гүлдөгөн бизнеске айланууда. Дүйнөлүк санкцияга кабылган товарлардын ири көлөмдөгү транзити кыргыз экономикасын алдыга сүрөдү. Соода, бажы төлөмдөрү жана салыктар жогорулады. Бунун баары айлыктарды көтөрүүгө мүмкүнчүлүк берди. Ортомчулуктан келген акчаны бизнесмендер кыймылсыз мүлккө сала башташты. Курулуштун кескин жанданышынын себеби да ушунда. Бирок бийликтин транзиттик бизнеси түбөлүккө созулбайт. Азыр деле ички дүң продукциясы аябай өсүп жатканы менен элдин жашоосу али жакшыра элек. Бийликте 5 жылдан ашык убакыт болгонуна карабай, Жапаров менен Ташиев дагы эле бүтө тургула бешет. Анан сыягы сынтакпай, унчукпай күтүш керек. Анын ордуна келгиле. Баарыбыз бир аз азыраак сүйлөп талкуулайлы. Элдин көбү муну кабыл алып, жакшы, келгиле, азыраак сүйлөйлү. Ар бир бурчта кыйкырып же сынга албайлы дешти. Мен дагы тилимди тиштеп, унчукпай турууга даярмын. Килимди тиштеп турам. Мында эч кандай жаман нерсе жок. Андан көрө баардыгыбыз 2 эсе жакшы, кийин 3 эсе жакшы, 4 эсе жакшы жашап кетели. Жапаров менен Ташиев күтүүнү элге калтырган окшойт. Алардын жакындары чыныгы люкс жашоонун рахатын татып жатышат. Президенттин жээндери менен уулу ижара акысы айына 100 000 сомго жакын чет элдик батирлерде жашап, ал эми үй бүлөлөрү жеке жеттер менен Европа өлкөлөрүнө учуп жүрүшкөнү тууралуу буга чейин айтып бергенбиз. Ал эми карапайым элге алардын жыргал жашоосуна сырттан суктанып, Жапаровдун убадалары качан аткарыларын курлай күтүп отуруу гана калды. Бийлик биздин оозубузду жапканга аракет кылып жатышат. Камоо, кугунтук, басым кысымдар. Бирок биз ушундай тоскоолдуктарга карабастан ишибизди улантып жатабыз. Бизди Patreon'дон колдоңуз. Бул эмне үчүн маанилүү? Сиздин колдооңуз бизге көз карандысыз иликтөөлөрдү жүргүзүп, коркунучтарга карабастан чындыкты айтууну улантууга мүмкүнчүлүк берет.
Бизди кантип колдой аласыздар? Төмөнкү шилтеме аркылуу өтүп, Кемиров Лайф Patreon баракчасын ачыңыз. Өзүңүзгө ылайыктуу катталуу деңгээлин тандаңыз. Сиздин колдооңуз бул чындык үчүн салым, ал эми биздин бонустар бул жөн гана кошумча белек. Картаңыздын маалыматтарын жазыңыз же PayPal'ды тандаңыз. Ушу менен болду. Биз чындык үчүн күрөштү уланта беребиз. Көз карандысыз журналистканы колдооңуз, шилтеме төмөндө.